Мен ушул эфиримде өтө көп келген суроолорго жооп берип кетейин дедим. Себеби суроолорду мага эле бербестен мен укаларыма, чыгарган досторума кимди реклама кылсам ошого жазып үйрөп атасыңар. Жада калса кече жакында келип мейман болуп кеткен адам ошонун аккаунтун койсом ошого да жазып шаштысын кетирип атыпсыңар. Андай болбойт. Мага миңдеген катта келип, анан жооп бере албай калам. Сиз кайсы жерде жашайсыз деген суроого мен бирөөгө комментарий же бир нерсе жазаардан мурун ошол адамды жакшы билишим керек. Жок дегенде кирип көрөмүн. Кандай адам экен, кайсы жерде жашайт экен, эмне жумуш кылат экен деп. Ошондой жооп берип кете берейин. Мен бул Америка адаштырбагыла, көбү Европа деп ойлойт экен. Американын 50-штаты штаты Гавайи штатында жашаймын. Билесиңер, Гавайиде 200 арал бар. Ошонун 5-6-осунда адам жашаса боло турган болуп ыңгайлаштырылган. Ошонун Ганалулуу борборунда жашаймын. Бул бирөөсү, кайсы жерде жашайсыз деген. Экинчиси, классташым кантайсың, бир ырдап берчи дейт. Ай, классташ болсоң билет элең, мен ырдабашымын. Ментип сүйлөп коюшум мүмкүн, анан ырдай албайм. Мен ырдасам эфирден баары чыгып кетет. Бир жолу кыңкылдап, мурда арыктын боюнда, идишти арыктын боюнда жууч элек го. Арыктын боюнда кыңкылдап ырдап, идиш жууп аткамды, идиш жууп атсам, сиңдим келет дагы. Ой, эже, чындап эле бул ужасно поёт экен дейт. Ошондой, мен аябай ужасно пою. Кайда жүрдүң, кимдин колун кармадың? Не болду, күйөөгө тийип кеттиңизби? Дегендер үчүн жок, күйөөгө тийбедим. Ооруп жүрдүм дедим го. Чачыңдын свети жарашпайт экен өзүңө дегендер үчүн Самсипе режиссер дегендей, Самсипе парикмахермен. Ошон үчүн кабыл алып кое бергиле. Карыганда чачты боёгуң деле келбей калат экен, себеби ак түшкөндөн уже ар 2 жумада боёш керек болот да, ошон үчүн. Көзүң ачып кое бергиле. Издейм сени деп атып эле, издеп кетип калдыңызбы? Дейт. Ооба, мени да издейт бекен десем, көбүңөр, миңдеген адам издеди. Рахмат силерге. Мына ошондой, кээ бир сөздөрүм орусча кошулуп кетсе, аны тууралап коюп аткандар бар. Эми ушул бири-бирибиздин тилибизди тууралаганыбызды кое элечи. Ушул бул нерсе, билесиңер, орустарда бар эле. Башка дүйнөдө тилди мынтип тууралаган жок. Бул этиканын бирөөсүнө жатат да. Бул орустардан келген бизге жаман адат. Билесиңер, орустар кагып силкип, мындай сүйлө, андай сүйлө дейт. Ошону биз өзүбүзгө алып алыппыз орустарданчы, ошонубузду жок кылайлы. Орусча сүйлөсө орусча сүйлөт дейсиңер, башкача сүйлөсө башкача. Ошон үчүн бири-бирибизди тууралабайлы коелу, эки жакта тең бар. Мына ошондой. Кийинки видеомдо негизги кесибим трейдинг жөнүндө. Трейдингде кандай ката кетирип атасыңар, мына ошол жөнүндө сүйлөшөбүз.